Мои родители кичинеги кезимден бери меня во всем поддерживают. Мен бул жыл Мисс Кыргызстанга катышам деп уже өзүмө чечкем. Гүжүнтө, кимчанди дегендерди көргүсү келгенде. Можно еще раз? Тоже расход жакшы кетти. Чоң джип, үлкен джип мени алып кетишти. Аябай жакшы тамактарды беришти. Бирок гран-при алам деп вообще оюма да келип жок да. $8,000 сынып калды. Кайра, может, Кореяга кетем деп. Министерство культурада может кандай эме болот. Грамота берилеби, эме кылат деп. Оздорун жасатып, же болбосо көздөрүн жасатып алгандар деле Мисс Кыргызстан болуп жатышат. Естественная красота болуш керек негизи. Kyrgyzstan, Vanessa Kazi. Сулуулук дүйнөнү сактайт деген сөз бекеринен айтылып калбаса керек. Бүгүнкү күндө дал ушул сулууларыбыз дагы Кыргызстандын атын алайга, даңкын далайга таанытып жаткан албетте кубандырбай койбойт. Жакында эле дал ушул Корея мамлекетинде өткөн модельдер арасындагы сынактан тактап айтканда 38 мамлекеттен келген модельдердин арасынан гран-прини алган, бүгүн аты дагы өзгөчө, өзү дагы өзгөчө 19 жаштагы Ванесса Толкунбек кызы конокто. Саламатсызбы? Келгениңизге чоң рахмат. Дал ушул бизди сыйлап, анан дагы жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Дал ушул колуңуздагыны алыш үчүн кандай эмгектер кетти, канча даярдандыңыздар, ошол боюнча кеп баштасаңыз. Конкурс финалга чейин биз 2 ай даярданып, бизде ар кандай заданиялар болду. Видео тартып, өзүбүздү дагы айтып, Кореяда да өзүбүз жүргөндө бизде ар кандай фестивалдар, мероприятия, показдар көп болду. Анын ичинен ар бир модель өзүн көрсөтүп, өзүнүн фиксация, дефилесин ошону көрсөтүп жүрдүк. Дал ушул негизи эле тааныштырып атканда дагы мага аябай кызыгы Ванесса деген ат, өзгөчө ат, Таңныруу дегендей эле ат экен. Анан негизи эле кыргыздарда Каймана ат деп атайын, өзүнчө бир ат коюп алабыз да, кличка дегендей сыяктуу элечи. Сиздин бул өзүңүздүн атыңызбы, эмнени түшүндүрөт, ошол боюнча айтып бербейсизби? Бул менин өзүмдүн аты. Ошол атымды Одесса эжем коюп берген. Одесса өзүнүн аты. Ошо в то время была знаменитая Ванесса Мэй, скрипачка. В честь нее коюшту, ошо Ванесса деп, ошондо газетада да чыккан болчу да. Ошоктон көрүп алып Ванесса деп коюп атымды. Өзүң жөнүндө айтып берсең, Ванесса, ошол канча жаштасың, кайсыл жакта көбүрөөк жашап калгансыңар, анткени жогоруда айтып калдың, биз буга чейин Москва жергесинде болчубуз деп, Якутияда. Ошол башка жакта болчубуз, анан кийин келдик деп, ошол боюнча айтып берсең, ата энең тууралуу, кичинекей бала чагыңан бери эмнеге кыялданчу элең, кумир тутканың ким эле, ошол боюнча. Мен болсо Бишкекте төрөлгөм. 2 жашта биз Якутияга кетип калганбыз. Якутияда 14 жыл жашагам. Якутияда жашаганда мен сценада выступать этип жүрчүмүн, бий менен танцевала, холмус менен ойночумун. Ал якутский инструмент. Биз озгонбузда эле. Кыргызская эстрадада жүрүп, фестивалдарда катышып жүргөм, ошон үчүн мага сцена аябай жакын да. Уже в зрелом возрасте модель болом деп өзүмө чечкем да. Кыргызстанга качан келдиңер? Кыргызстанга 2016-17. Аз эле жыл болуптур, ашып кетсе, 6 жылдын жүзү болуп калыптыр. Анан негизи эле ушул биздин ата энелерибиз көбүнчө модель болууга мындай терс көз карашта болушат да, андай болбойт, биздин менталитетке туура келбейт дегенде ойлорун айтышат. Сен деле ата энең ошондой ойдо болсо керек башындасы. Мои родители кичинеги кезимден бери меня во всем поддерживают. Тиги болгум келсе макул эме кылып поддержка беришет, мындай модель болгум келсе модель поддержка беришет да. Ошого аябай рахмат ата энелериме. Жакшы. Мисалы үчүн дал ушул Кореяда боло турган сынак жөнүндө качан угуп калдың? Ал эмес Кыргызстанда деле сонун сынактар болуп атпайбы? Мүмкүн биринчи бул жакка катышып көрмөксүң. Мисалы үчүн Кыргызстан сулуусу 2022 деген сыяктуу.
Негизги мен бул жыл Мисс Кыргызстанга катышам деп уже өзүмө чечкем, цель коюп. Бирок биринчи Face of Asia'ны угуп калдым. И мен с 11 лет вот корейский культура менен увлекаться деп жүрөм. Драмаларды көрүп, музыкасын угуп. Ошо конкурсту уккандан кийин сразу түшүндүм, это мой шанс, мен должна попробовать деп. Вот, ошентип кастингге барган болчумун. Кастингге жалпы канча кыз барды? Ошо Кореяга баргысы келген кыздар көп болуш керек. Гужинтө, Ким Чанди дегендерди көргүсү келгенде. Кастингде 60 киши болду. Бирок ал полностью биздин модельный агентствобуздун модельдери болду. Avanto Models'тын. Ошол жактан 5 кызды, 5 баланы тандашкан. Ошо ичинен дагы тандашып Полуфинал болду. Полуфиналга эме болду. Жакшы. Дал ушул кетип баратканда силердин жолуңарга жана башка каражат жагына кимдер жардам берди? Финансы жагы көп эле проблема болуш керек, Кыргызстандан кетиш үчүн. Ошонун баары полностью Корея өзү эме кылды. Билеттерди, проживание, проезды ары бери эме кылганга, тур, не тур, ошонун баарын өздөрү төлөштү. Бизге только карманный расходдор кетишти. Модель болуш деле аябай кыйын экен, анткени буга чейинки дагы модельдер менен маектешип калганда каражат көп кетет, акча көп кетет деп калды да. Ал жакка барганга деле көп эле каражат кетти өзүңүн жаныңан деле. Ооба, кетти. Вот видео заданияларга деле видеографторду нанимать этип, студиялардан тартышып, мен деле костюмум жана национальный костюмум Арзубек Ванабадан заказ кылгам. Канча болду? 40 миңдей чыкты. Вечерний көйнөктөрдүн где-то 6-7 вечерний көйнөк алып келгиле деген болчу. Ошондон баарында алып тоже расход жакшы кетти. Өзүң жаныңан. Ал жака 2 бала, 2 кыз бардыңар. Баргандан кийин кандай болду? Мисалы үчүн кандай калкка кийин, кантип тосуп алышты? Мисалы үчүн бизде модельдерге көп көңүл бурулбайт деп биздин модель эжекелерибиз бир аз тарынгансыз айтып калышат да. Кыргызстанда көп көңүл бурушпайт депчи. Ал жакта кандай кабыл алышты мисалга силерди? Биз аэропортко келгенден кийин бизди мындай чоң джип, үлкен джип менен алып кетишти. Аябай жакшы тамактарды беришти. Отелибиз 5-звездочный болду. Ичи прям аябай жакшы. Корея негизи ар бир профессияга аябай уважать этип, ценить этишет экен. Биздики ошентип жакшы эме кылышты да, отношение. Жакшы. Анан сынак башталды. Сынакта канча тур менен өттү? Кандай форматта эмнелер болду? Улуттук кийимдерди көргөзүңөр. Андан сырткары да кандай? Бизде онлайн голосование башталган болчу. Биз Кыргызстанда жүргөндө еще онлайн голосованиядан мен топ 20-га киргем. Онлайн голосованиядан кийин биз Кореяга баргандан кийин фестивалдарда катышып жүрдүк, показдарда дизайнерский кийимдер менен чыгып, спонсорлордун алдында да көрсөтүп өзүбүздү. Ошентип финалга жакындап вечерний кийимдер менен, тоже дизайнерский кийимдер менен, улуттук кийимдер менен чыктык. Ал жакта кыздар тобунда, жюрилердин тобунда Чолпон Талип кыз да болгон. Өзүбүздү подбадривать этип, поддерживать этип эме болуп жүргөнбүз. Вот Мурат, Алия, мен, Аскат болуп төртөөбүздөн чогуу жүрүп, сценага чыгып баратканда подбадривать этип, давай, молодец деп эме болуп жүрдү. Аларга да чоң рахмат. Ошол эң акыркы сынак кандай болду? Мисалы үчүн ошо гран-прини алды деген жаңылыкты уккандагы эмоциялар. Негизи мен Кореяга баратканда мен уверенно топ 10-го кирем деп эме кылган болчумун. Өзүмө цель коюп, ошон үчүн аябай даярданып, топ 10-го киргенден кийин уже деп турдум. Бирок гран-при алам деп вообще оюма да келип жок да. Мен до финала 2 күн аябай ойлонгом. Ар бир участникти карап, интересно, ким гран-при алат, ким биринчи орун алат деп. Аябай ойлонуп, гран-прини мен алдым. Неожиданно. Кыргызстанда биринчи жолу мындай нерсе болуп атат деп Чолпон Талипбек кызы
Instagram баракчасына жүктөгөн экен. Алгачкылардан болуп, да ошол Ванесса биринчи гран-прини алды депчи. Бул чындык да, Бул конкурс Face of Asia уже 10 жылдан бери эме кылып атат. И каждый год биздин модельдерибиз ошол жака кетип атат. Топ 10го кирчи, бирок биринчи место гран-прини ала элек болчу до этого. Жакшы. Биз үчүн албетте чоң сыймык, анан көрүшөргө деле кызык болсо керек, ошол гран-прини алды, эмнелерди белекке алды депчи. Гран-прини алганын $8,000. $8,000. $8,000. Барып келиш тактап эле калдым. Андан сырткары жана экөөбүз маектешкенче айтып калдыңбы, аэропорттон эмнени сындыргым келип ошону. Топ 10го киргенден бизге да статуэткаларды берилген, алар аябай стеклянный, хрупкий болчу да. Уже Кыргызстанга келатканда перегруз болуп, чемоданымды ачып коюп эме кылгыча уже карасам жерде жатып калыптыр. Напополам антип сынып калды. Бирок азыр үйдө жатат, атам айткан, ничего страшного, барып жасатып коебуз быстро деп. Жакшы. Анан $8,000 алдыңыз. Андан кийин эмне кылайын деп атасыз ошондо? Бизге Кореяда жүргөндө стипендия берилди университетке. Бул университет наклон моделингге кетип атат да, больше. Бюджет стипендия берилип, мен ошо ойлоп атам да, кайра может Кореяга кетем деп. Ошо акчага деле эме болуп. Мисалы үчүн $8,000 берилип, андан кийин кайра университетке тоже окуганга дагы эки вариант. Нет, стипендия бар, бүт модельдерге берилген. Жакшы экен да. Анан кетип калайын деп атасыңарбы? Ошо планда бар, кайра Кореяга кетип, ошоктон да развиваться этип модельный эмедин сферадан. Буга эмне себеп болот? Причинасы эмне? Эмне үчүн кеткиңер келип атат? Кыргызстанда мындай моделдердин келечеги жокпу? Кыргызстанды, конечно, я люблю, аябай эме кылам, бирок в сфере моделинга мыякта көп эме эмес да. Өнүккөн эмес. Өнүккөн эмес, ооба. Ошон үчүн негизи мага больше Кореяга тянет да. Кичинекей кезимден бери Корея деп эле жүргөн болчумун. Мисалы үчүн ошол Кореядан келдиңер, чындыгында Кыргызстандын желегин желбиреттиңер, мисалы канча деген мамлекеттин арасында. Анан ошо Кыргызстан жактан кандайдыр колдоо болду, Ванесса рахмат деп, жок дегенде мындай грамота берип колуңачы? Жок, Тосуп алган. Эч ким тосуп алган жок. Мен только туугандарым тоскон болчу границадан. Бирок мындай грамота эме кылган жок. Негизи ошондой нерсе болсо деп күттүң беле? Күткөм. Ооба. Ойлогом келгенде мындай Министерство культурада может кандай эме болот. Грамота берилеби, эме кылат деп. Бирок болгон жок. Жок. Негизи эле бул өзүңүз үчүн дагы дал ошо Кыргызстан үчүн дагы кошкон эң чоң салымыңыз деп эсептесек болот. Анан дал ошол $8,000 алып келдиңиз мамлекетибизге. Эми ошону эмнеге жумшайын деп атасыз? Эмне кылсам деп атасыз? Акчасын эмне кылайын деп атасыз? Мен ойлогом ошол акча кайра кетем. Кетейин деп атасыз кайра эле. Жакшы. Анда ошол негизи эле модель болом деген кыздарга кандай кеңеш берет элең? Модель болгон кыздарга они должны быть готовы к тому, что негатив болот. Обязательно в любой эмеде негативтерди получать этип. Кыргызстанда моделинг как хобби эле болот да. Корея, башка өлкөлөрдө уже это как работа в профессиональное эме болот да. Мыякта как хобби эле болот экен. Свободное время барып съемкага, показаттарга катышып. Вот. Мен ойлойм, негизи моделингке ар бир кыз барыш керек. Анткени актан бизди фотопозированияга үйрөтөт. На каблуках грамотно мынтип жакшы басканга деле, сүрөткө түшкөндө деле мынтип эме кылып. Чувство стиля еще появляется.
Өткөндө дагы ушул сулуулар сынактарын өткөрүп эжекебиз менен маектешкенде айтып калды. Моделдер өзүнүн баасын билиш керек депчи. Мисалы үчүн бир съемкага барганда алар $100 өйдө алыш керек деп. Сен мисалы үчүн показдарга чыкканда канча тапса болот негизи Кыргызстанда моделдер? Сейчас. Ну там, знаете, цена такая, сейчас ар бир показда 3000, 4000 алса болот ооба. Бирок моделинг чисто хобби деп эле болчу. Мен анткени өзүм кырсыуда азыр окуйм, дизайнер одежды, и больше ушука кетем да, дизайнер болуп. 5 жыл, 10 жылдан кийин өзүмдүн брендимди ачып, лицо своего бренда буду. Показ болуп калса өзүмдүн коллекциямды ачам. Вот ошо хочу совместить модель менен дизайнер болуп. Буюрса, тилектер сөзсүз түрдө орундалат да. Анан негизи эле ушул модельдер үчүн эмне кылганга болбойт? Силерге эмне кылганга болбойт? Мисалы үчүн билебиз, көп тамак ичкенге болбосо керек. Ну, вот мен чисто диетаны кармабайм. Анткени у меня в генах өзүм көп аябай жейм тамакты, нан менен жейм аябай. Нан жок, эчтекени жебейм. Просто гени ошондой кылган. Анан билбейм, ар бир эмнени кылсак болбойт. Ванесса, сен ушуну кылганга болбойт, сен айтпай деген учурлар болот, мисалы үчүн. Негизи модель өзүнүн характерин көрсөтпөш керек. Должна быть коммуникабельная, ар бир киши менен общий языкты находить этип, өзүнүн эме кармап жүрүш керек да. Вот ушундай эле характерин көрсөтпөй. Жакшы. Дагы бир суроо. Өзүң айтып калдың, Мисс Кыргызстанга катышмакмын депчи. Ошол катышыш үчүн ал жакта деген мүмкүн ага чейин барып жүрдүң беле? Мындай кастингтерге барып жүрдүң беле? Буга чейин Мисс Кыргызстанга катышайын деп. Же быйыл биринчи жолу барайын дедиң беле? Быйыл биринчи жолу барам деп айткан болчумун. Ошол суулар сынагынан утуп жаткандарга көз карашың кандай? Мисалы үчүн бириси айтып калышат, алар көбүнчө жасалма депчи. Натуралдуулук жок деп. Көбүнчө эле оздорун жасатып, же болбосо көздөрүн жасатып алгандар деле Мисс Кыргызстан болуп жатышат дегенди комментарий бөлүмүндө көбүрөөк жазып калышат да. Мисс Кыргызстан же эле мисс деген кандай болуш керек? Бүт нерсеси эчтекеси жасалма болуш керек. Мен ойлойм, естественная красота болуш керек негизи. Ботекс эмес кылса, ладно, это ее право эме болчу. Ванесса, да биз билбеген кандай өнөрүң бар? Ооз комузда ойнойт экенсиң, модель болуп да ушул өзүңдү көрсөтүп жүрөт экенсиң. Андан сырткары биз билбеген кандай өнөрүң бар? Ванесса да эмне кыла алат? Вот кичине кезинен бери танцыга барчумун. Танцы, хумус, сүрөт тартам. Иногда ырдайм. Ырдайм, бирок чисто для себя, да, караоке подругалар менен барганда эме кылынам. Вот. Жакшы. Дал ошол өзүнүн өнөрүн көптөгөн мамлекетке жеткирген, жана дагы Кыргызстандын атын тааныткан гран-при ээси Ванесса биз билбеген өнөрлөр да абдан көп экен. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Эң башкысы ден соолуктугуңуз, жана дагы дал ушул убакка жеткиргениңизге, ар дайым колдоо көрсөткөн ата-энеңизге терең таазим этебиз. Анан Кореяга барам деп жатасыз, окуйм деп жатасыз, буюрса ийгиликтер. Бирок Кореяда калбай бул жака келиңиз. Келиңиз, анда жалпы ушул сизди колдоп, алып барып, бул жактан поддержка кылган адамдарга ыраазычылык билдирели. Мен ата-энеме аябай чоң ата-энеме, туугандарыма, досторума аябай рахмат айткым келет. Анткени на протяжении всей моей жизни алар мага аябай поддержка берип, всегда жанымда жүрүшөт. Вот еще Бек Байкеге да рахмат айткым келет. Ал Авантанын менеджери болот биздин. Благодаря Бек Байке у меня такие шансы появились. Кореяны көрүп келдим. Вот
Виталина эжеге да рахмат айткым келет, организатор. Вот, рахмат. Чоң рахмат, сизге дагы бар болуңуз. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Сизди багындыруучу ийгиликтер алдыда. Мынакей сол медиа порталы бүгүн биз дал ошол Ванесса аттуу айым менен сонун маек курдук. Эгерде маек жакса, анда сөзсүз түрдө каалоо тилекти дагы жаза кетсеңиздер болот. Сиздердин кызматыңыздарда Таңнуруу Молоева. Көрүшкөнчө.